Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар. Бүгүн сиздерге бир маанилүү жана кызыктуу теманы сунуш кылам. Көпчүлүк машайыкчылар ыйык жазууну окушат, бирок канчалык терең аны түшүнүшөт? Бүгүнкү эфирибизде ыйык жазууну биз эмнеге жакшы билишибиз керек деген суроого жооп табууга биздин коногубуз бар. Ал ыйык жазууну терең изилдеп, ыйык жазуу бизге берген сабактарын жана маанисин жакшы түшүнгөн адам. Нурсейит мырза, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Бизге келип ушул маанилүү теманы талкуулоого убактыңызды бөлүп бергениңизге чоң рахмат. Силерге да чакырганыңарга чоң рахмат. Анда акырындап баштай берели. Сиз өзүңүздү тааныштырып кетпейсизби? Атым Нурсейит, 24 жаштамын. 3 бир тууганбыз. Ошол толук үй бүлөдөмүн. Ата энем бир туугандар менен Бишкек шаарында жашайбыз. Азыркы учурда ошо ар кандай семинарияларда окуйм. Жакшы. Анда эмесе мен сизге алгачкы суроомду узатпаймынбы? Дүйнөдө көптөгөн китептер бар, руханий, диний китептер бар. Ал эми сиз эмне үчүн ыйык жазууну тандадыңыз? Ушул негизи кичинекей кезимден баштап эле ушул чогулуштарга барам. Өспүрүм кезимде менде ушундай суроолор пайда боло баштады. Неге биз Исага ишенебиз? Неге түптүз Кудайга кайрылсак болбойт? Эмнеге ушул ыйык жазуу, Торат, Забур, Инжилдер эмне үчүн? Мен ойлодум да, жөнөкөй китеп, мисалы, ыйык жазуу деле китеп да. Ошол китеп кантип бизге сүйлөйт, кантип ошол аркылуу Кудай адамдарга сүйлөдү, бүгүнкү күндө башка адамдарга да сүйлөп атат деп айтып атышса, мага Кудай сүйлөдү ыйык жазуу аркылуу десе, мен таң калчумун да. Неге ушул китеп ал адамдарга сүйлөйт? Жөнөкөй эле китеп го деген сыяктуу. Бирок жөнөкөй китеп эмес экен. Ошол нерсеге мен азыр 24 жашка, быйыл 25 жашка чыгам. Ошол 25, ошол 14 жашыман баштап 25 жашыма чейин ушул суроолорду берип келип отуруп, анан дагы эле ыйык жазуу жакшы китеп экенине ынандым. Эгерде эмне себептен дей турган болсок, анда келип чыгышы мени таң калтырат дагы деле. Мисалы элестетсек да, 40тан ашуун автор 1600 жыл аралыгында ушул китепти жазышыптыр. Анан ушул китепте бир кызыл сызык бар да. Ал кызыл сызык болсо, кыска айтыш мүмкүн эмес. Эгерде мындайча айтканда, Кудай адамдарды ушул Эден багында жаратты. Аны менен Кудай түзмө-түз мамиледе болду. Бирок адамдар күнөө кетирип кулашты. Анан Кудай ошол күнөө кетирген адамдарды кайрадан өзү менен бейиште бир болуш үчүн ушундай укмуштуудай ушул куткарылуу планын даярдап турган, ошол нерсени ишке ашырыптыр да. Анан ушул Библияда болсо, адамдын кулаганынан баштап, күнөөгө жыгылганынан баштап, азыркы учур, анан келечекте дагы кайрадан Кудай менен болгон учурга чейин бардыгы жазылыптыр да. Анан ушул китептен мен Кудайдын сүйүүсүн көрө алдым, адамдарга болгон. Экинчиден, Кудайдын жүрөгүн көрө алдым. Бул китеп Кудайдын бизге канчалык жакын экендигин, Кудай бизди канчалык сүйөт экендигин аябай ачып берет экен. Мисалы, бул китептерде ошол Иса Машаяктын фразалары бар, Кудайдын фразалары бар, Иса Машаяктын сыйынуулары бар да. Мисалы, сыйынуу деле бул жүрөктөн чыккан нерсе го. Анан Исанын сыйынууларын уксак, Иса ал жакта биз үчүн сыйнат, өзүнүн шакирттери үчүн сыйнат. Анан ошол аркылуу дагы биз Кудайдын жүрөгүн көрө алабыз. Ошондуктан жөнөкөй китеп эмес экендигине ынандым. Кудайдын жүрөгүн бизге аябай терең ачып берет экен. Анан бул китеп дагы эмнеси менен таң калыштуу. Питер Стоунер деген окумуштуу, ал ушу Исага ишенген окумуштуу, ал бир китеп жазыптыр. Ал орусча айтканда «Наука говорит» деген китеп экен да. Анан ал китебинде ушул Иса Машаяктын төрөлгөндүгү, жашоосу, өлгөндүгү, тирилгендиги тууралуу пайгамбарчылыктарды наукалык көз караш менен сынаганга аракет кылыптыр да. Анан ошол китеп жөнүндө украиналык бир блогер Олег Боков деген ал бир видео чыгарган да. Эгерде кимге кызыктуу болсо, ошол YouTubeга Олег Боков деп жазсаңар, андан башка да кызыктуу көп видеолор бар. Бирок ошол видеолордун биринде, ошол «Наука говорит» деген китеп тууралуу видеосунда Иса Машаяк тууралуу 48 пайгамбарчылыкты эле эсептеп кетет экен да. Ал болсо башында 8 пайгамбарчылыкты эсептейт. Теория вероятности деп коет го. Ошол теория вероятности боюнча пайгамбарчылыктардын канчалык деңгээлде аткарылышы мүмкүн деген эсептер менен келет да. Анан ошол Олег Боков бизге түшүнүктүүрөөк болуш үчүн мындай мисал менен түшүндүрөт да. Ошол 8 пайгамбарчылыкты алат. Анан 8 пайгамбарчылыктын бир адамда аткарылышына, мен сандарын билбейм, бирок мындай иллюстрация келтириптир да. Мисалы, ошол украиналык болгондуктан Украинанын баардык аянтына 1 метр бийиктикти тыйындарды ыргытып, жадырып, ошол бир тыйынды маркер менен чийип, анан ошону вертолет менен издегенге барып эрептир да.
ошол 8 пайгамбарчылыгы бир адамдын жашоосунда аткарылышына. Анан бул 8 эле пайгамбарчылык да. Анан ошол китепте болсо 48 пайгамбарчылык атат. Анан ошол аягында 48 пайгамбарчылык жөнүндө мындай дейт да. Ал болсо күндүн аянтына 1 метр тыйындарды жаздырып, анан ошол бир тыйынды маркер менен чийип аны издегенге барабар деп жакшы келтирет да, мисал келтирет. Демек, бул китептеги пайгамбарчылыктар дагы аткарылып атат. Аткарылган жана келечекте дагы аткарылат. Ал 48 эле пайгамбарчылык эсептеди да. Ал эми ыйык жазууда болсо 6000ден ашуун пайгамбарчылыктар бар. Ошол 6000 пайгамбарчылыктын бүгүнкү күндө жарымынан көбү аткарылды да. Эгерде биз мындай эле аналитический көз караш менен карай турган болсок, келечекте дагы аткарыла турган пайгамбарчылыктар бар. Ошол пайгамбарчылыктар 100% вероятность менен аткарылып келатат да. Ошол айтылган сөздөрдүн баардыгы аткарылып келатат. Бир сөзү да калбай. Ал эми байыркы келишимде болсо, пайгамбарларды ушинтип тандашчу да. Эгерде ал 10 пайгамбарчылык айтса, 10 пайгамбарчылыктын бирөөсү эле аткарылбай калса, аны ташбаран калышчу да. Анан ал пайгамбар болуп эсептелчү эмес. Демек, ыйык жазуу ошо 6000ден ашуун пайгамбарчылык бар болсо, ошонун баардыгы аткарылып келатса, жөнөкөй китеп мындай нерсени каалбайт да. Ошол себептен мен ыйык жазуунун чын экендигинде дагы эле ынанып келатам бүгүнкү күнгө чейин. Чоң рахмат. Сиз сөздүн башында айтып кеттиңиз, жаш кезимде Кудай мага сүйлөйт деген сөздөрдү угуп калгам депчи. Кудай ыйык жазуу аркылуу кантип сүйлөйт? Сизге сүйлөп көрдү беле? Же мен Кудайдын үнүн угуш үчүн эмне кылышым керек? Жакшы суроо. Мен ушул жөнүндө да ойлондум да, анткени мен өспүрүм кезимде эле ишенчүмүн да. Анан мектепте досторум анан улуу байкелер да кээде айтып калышчу да, ошондой бир кинону көрүп, анан ошол жакта бирөө Кудай менен досу менен сүйлөшкөндөй эле сүйлөшүп атат деп, ал адамды сөгүп атат да. Кантип Кудай менен адам менен сүйлөшкөндөй сүйлөшсүн деп айтып атат да. Анан мен болсо ойлондум да. Демек, эгерде Кудай мага сүйлөп атса, мен мисалы Кудайдын үнүн уккам. Сен уккансың, мен уккам. Жана бизден башка дагы миңдеген, миллиондогон адамдар ыйык жазуудан Кудайдын үнүн угуп келатышат да. Демек, эгерде бул экөөбүзгө эле Кудайдын үнү угулган болсо, ыйык жазуудан, анда экөөбүздү бир акылдын айныган деп айтсак болмок да. Бирок миллиондогон адамдар ыйык жазуудан Кудайдын үнүн угуп аткан соң, демек Кудай сүйлөйт да адамдарга ыйык жазуу аркылуу. Биз ошондон улам билсек болот. А кантип уксак болот дегенде, ыйык жазууну көп окуш керек. Мисалы кээде мен ушул биринчи жолудан угуп баштаганда, жаңыдан жумуш издеп баштаган учур болчу. Ошол эле учурда окууга да тапшыргым келчү. Анан мен сыйындым Кудай менен. Окууга чейин бир жумушка кирсем болобу деп сыйындым. Анан Кудай мага Муса пайгамбардын жашоосу аркылуу мындай деп сүйлөдү да. Мен Мисирге барайынбы дегенде, Кудай ошол Муса пайгамбарга айтат да, сен бара бер, мен сени ал жактан кайра өзүм алып чыга алам деп. Анан ошол аяттарды окуганда мен түшүндүм, мен ошол жакка бара берсем болот экендигин. Кийин кайра окуу башталганда Кудай мени ушул жактан алып чыга алат экендигин түшүндүм. Ошол үндү мен эсимде да. Анан ушундай сыяктуу дагы бир нече учурлар болду. Угуш үчүн көп окуш керек да. Мисалы, эгерде мен сени менен тааныш эмес болсом, сен мага телефон чалсаң, мен сени биринчиден тааныбайм да. Мисалы, менин досторум мага бир жолу чалып калышканда, башка үн менен чалып атат. Мисалы, тиешип, бул Омуралиев Нурсейитпи деп, мындай башкача үн менен. Бирок мен аны сүйлөгөндөн эле ошол досум экенин байкап койдум. Ал үнүн өзгөртсө дагы, бирок сүйлөгөн манералары окшош болот го. Ошондон улам ал досум экенин байкап койдум да. Ошол сыяктуу эле эгерде ыйык жазууну көп окуп турсам, Кудай мага ошондой көбүрөөк сүйлөйт. Ошол үндү мен кийин жаттап калам да. Мисалы, Шемуэль пайгамбар дагы кичинекейинде ал Кудайдын үнүн тааныган эмес да. Качан Кудай аны Шемуэль деп чакырганда, ал ошол жакта ыйык кызмат кылуучу барат го. Сен мени чакырдың деп, ыйык кызмат кылуучу болсо айтат да. Жок, мен сени чакырган жокмун деп. Анан экинчи, үчүнчү жолу бар айтканда, ошол ыйык кызмат кылуучу эсетет да. Сени демек Кудай чакырып атыптыр. Кийинкисинде Шемуэль деп чакырганда, сүйлө теңирим, кулуң угуп жатат деп жооп бер дейт да. Ошондой эле ал кичинекейинде билген эмес, анткени ал Кудайдын үнүн буга чейин уккан эмес да. Бирок биз билебиз, ошол Шемуэль пайгамбар кийин жашоосунда ал Кудай менен көп сүйлөшөт. Анткени ал уже Кудайдын үнүн таанып калды да. Ошол сыяктуу эле биз дагы канчалык көп сүйлөшсөк, Кудайдын үнүн ошончолук жакшы тааный баштайбыз. Мисалы болот го, ыйык жазууну окуйбуз, баарыбыз эле окуйбуз, бирок ошону кантип туура окуш керек? Анткени ар бир адамдын көз карашы, ой пикири ар кандай эмеспи? Бир эле нерсени ар бир адам ар кайсы жагынан ар башкача түшүнүшү мүмкүн да.
ыйык жазууну окуп атып ар бирибизде ар кандай чечимдер чыгышы мүмкүн да. Биз канткенде ыйык жазууну туура түшүндүк деген ойго келебиз. Чоң рахмат, жакшы суроо чынында эле. Анткени биз ушул ыйык жазуудан көп аяттарды окуйбуз. Мисалы, көзгө көз, тишке тиш деген сыяктуу. Эгерде ошол аяттарды биз түзмө түз өзүбүзгө кабыл алсак, анда биз ойлоп калышыбыз мүмкүн да, демек мен бирөөнөн өч алсам болот экен деген сыяктуу. Бирок Библияны талкуулоо же болбосо Библияны изилдөө принциптери бар. Мисалы, ошол принциптердин бирөөсү автор кабыл алуучулар, анан мен да. Мисалы, мен өзүмө түзмө түз кабыл алсам, бул дагы туура эмес, бирок бул терең изилдегенге жардам берет. Эгерде биз окуп, бирок ошол аркылуу Кудай бизге сүйлөп атса, бул жакшы. Кудай сүйлөйт, анын үнүн угушубуз керек. Бирок эгерде тереңирээк изилдейм десек, анда биз ушундай сыяктуу принципти колдонушубуз керек. Ыйык жазууда мисалы автор ошол жактагы кабыл алуучуларга эмне деп атат? Мисалы, ошол Ысрайыл элине эмнеге көзгө көз, тишке тиш деп айтты? Ошол нерсени түшүнгөнгө аракет кылышыбыз керек. Анткени Кудай аларга көзгө көз, тишке тиш деп айтканда, мисалы, сен менин көзүмдү көгөртүп алсаң, анда мен сенин бул максимум бир көзүңдү көгөртүшүм керек деген сыяктуу сөз болчу да. Мисалы, андан ашык жаракат келтирбешим керек да. Бул өч алгыла деген сөз эмес. Тескерисинче ашыкча өч албагыла деген сыяктуу сөз болчу да. Бирок көбүнчө учурда алар дагы еврейлер да. Ошондуктан эгерде сен менин көзүмдү көгөртө чапсаң, анда көз ыйыктаткучуга барчу экенбиз. Анан ыйык жазуу менин көзүмдүн көгөргөндүн канча деп бааласа, сен мага ошончо кой берчүсүң же ушундай сыяктуу бир нерсе берчү экенсиң да. Көп учурда бул мындай штраф менен эле аяктачу экен да. Ушул сөздү биз демек өч алыш керек деген эмес, тескерисинче ашыкча өч албаш керек экендигин түшүнсөк болот экен да. Ыйык жазууну окуп жатып, кээде карама каршылыктарды байкагандай болосуң да. Ушул жакшы кабарда, 4 жакшы кабарда, Матай, Марк, Лука, Жакан, ушул жакшы кабарларда бир жакта Иса тирилгенден кийин ошол мүрзөнүн жанына келгенде 2 периште деп турат. Бир жакта 1 периште деп турат. Буну карама каршылык сыяктуу көрсөк болобу деп мындай кээ бирлери суроо беришет да. Уорнер Уоллес деген бир автор, ал «Христианство нераскрытое дело» деген бир китеби бар экен, Айвесонун китеби экен. Ал өзү болсо следователь, криминалист экен. Ошол өзүнүн ошол китебинде ал жазат экен да. Ошол 4 жакшы кабарчы эгерде баардыгы бир сөз жазса, мисалы, бири-биринен көчүрүп алгандай кылып жазса, анда бул заговор болуп калмак дейт да. Мисалы, сен башкача ойлоносуң, сен башка нерсе көңүл бурасың, мен башка нерсе көңүл бурам деген сыяктуу да. Бул нерсени ал тескерисинче туура деп көрөт да. Анткени мисалы, азыр экөөбүз ол бурчта эмне турат деп мен өзүмчө сүрөттөсөм, сен өзүңчө сүрөттөсүң. Сен мисалы башка нерсени карайсың. Ошол себептен 4 башканы жазгандыгы бул бир четинен туура эле экен да. Экинчиден, ал жакта Иса тирилип атат да. Анан алар ошол жакта Исанын денеси жок экендигин айткысы келген болуш керек да. Ал жакта 1 периште же 2 периште болгондугун алар балким эске деле алган эмес. Жөн эле периште турганын көрүшсө керек дегендей да. Ошол себептен карама каршылыктар болуп көрүнгөн нерселер бул туура эле болуш керек да. Анан экинчиден, эгерде биз Библиядан карама каршылык издеп окусак, анда чыга бериши мүмкүн. А эгерде биз тескерисинче суроо берип окусак, эмне себептен ушул жакта ушинтип жазылып калган? Бул жакта 1 периште деп, бул жакта 2 периште деп окуй турган болсок, анда биз ушул суроолорубузга жооп таба алсак керек. А эгерде биз кынтык издеп окусак, анда биз ыйык жазууну канчалык терең, канчалык улуу китеп экендигин окуй албайт болушубуз керек да. Чындап эле кынтык издеп окуй отурган болсок, тиякта Иса жөнүндө айтып беретсе, биз периштелерди санап отуруп калат турбайбызбы? Чоң рахмат. Кийинки суроомду атсам, ыйык жазуу бизге эмнеси менен пайдалуу? Биз аны эмнеге окушубуз керек? Сонун суроо. Ар бир сурооң сонун экен. Ким түзгөн? Ыйык жазуу бизге эмнеси менен пайдалуу дегенде, бизге ыйык жазуу кээде сезилиши мүмкүн да. Бир ушул жумушта иштеген чогуу байке менен сүйлөшүп калып, ал айтат да, мен ыйык жазуудан бир аморальный деп коет го орусча, ошондой сыяктуу окуяларды окуганда, адамдардын алдап койгонун окуганда мен разочарование болдум дейт да. Неге ушул ыйык деп аталган китепте ушундай окуялар бар деп. Анан ошол байке менен да сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болду. Чын эле ыйык жазууда ошондой сыяктуу окуялар бар. Санап өтсөк деле болот, бирок эмне үчүн ошол окуялар жазылып калган дей турган болсок, анда тескерисинче ошол окуялар аркылуу Кудай бизге ошондой болбогула дегенди айткысы келет экен. Ыйык жазуу бул чындыкты айткан китеп экен да. Эгерде ошол Муса пайгамбар
Ыбырайым пайгамбарлар туура эмес кылган жерлерин окуйбуз да. Бирок Кудай ошол иштерин, ушул ыйык жазууда ошол пайгамбарлардын иштерин жаап жашырбайт экен. Тескерисинче алардын туура эмес кылган жерлерин туура эмес кылды деп ачык айтат да. Анан ушул аморальный болуп көрүнгөн окуяларды деле Кудай бекеринен калтырган эмес болуш керек деп ойлойм да. Аларды биз окуп ошондой кылган туура эмес экендигин, бул Кудайга жакпайт экендигин түшүнүшүбүз үчүн пайдалуу болуш керек деп ойлойм да. Мисалы ушул биринчиден ыйык жазуу бизге моралдык, нравалык жактан пайда алып келет болуш керек. Бизди жакшы жакка өндөп. Мисалы дагы бир китеп бар болчу, атын унутуп калдым. Ошол китепте машаякчылыктын ушул адамзаттын тарыхында кандай жакшы нерселерди алып келди деген жакшы темаларды көтөрөт да. Ал жакта жазылат, машаякчылык бул бизге мектептерди, университеттерди, больницаларды берген экен да. Анан ушул машаякчылык биринчилерден болуп, ошол аял затынын тең укуктуу экендиги тууралуу да темаларды көтөрөт. Аларды басынтпоо керек экендиги тууралуу. Мисалы, эгерде кулдар жөнүндө да окуй турган болсок, эмне үчүн ушул ыйык жазууда кул сатып алса болот, кулдарды сатса болот деген сыяктуу нерсе жазылган дей турган болсок дагы, ошол учурда кулдар бул бүгүнкү күндө биз элестеткен сыяктуу кулдар эмес болчу да. Алар аргасыздан өзүнүн материалдык абалдары ушунчалык деңгээлге түшүп калгандыктан алар ошол кожоюндарга барып, алардын үйүндө жашаганда аларга жакшыраак болчу экен да. Тескерисинче аларга материалдык жактан деги эле түшүп, адамзат, то есть адамдардын катарынан сыртка чыгып калбаш үчүн аларга хотя бы жашап турганга кийими, тамак ашы болуш үчүн, аларга жакшыраак болуш үчүн тескерисинче кээ бирлер өздөрүн кулчулукка сатышчу экен да. Бирок ыйык жазуу аны деле туура деп айтпайт. Эгерде ошол кожоюндарга айтат да, аларга жакшы мамиле кылгыла деп, силер кулдарды сатып алгыла деп айтпайт да аларга. Тескерисинче эгерде кулуң болсо, аларга дагы жакшы мамиле кыл дейт да. Аларга балдарын, кыздарын катары мамиле кыл деп айтат. Ошол жактан тарбиялайт бизди, жана айткандай нравалык жактан тарбиялайт. Экинчиден, ыйык жазуу бул бизге акыл, билим дагы берет. Ыйык жазуудагы көп окуя бар. Кээ бирки окумуштуулар тарыхта андай окуя болгон эмес деп айтышат экен да. Бирок тескерисинче убакыт өткөн сайын ошол далилдер пайда болуп, тескерисинче ыйык жазуу тарыхты тастыктай баштайт экен да. Демек ыйык жазуу бизге акыл дагы берет экен, билим дагы берет экен, акылмандуулук дагы берет. Мисалы ошол эле кайсы бир окумуштуулар жаңы ачылыштарды ачыш үчүн ыйык жазууну окушат экен. Бардыгы деп айтпайм, бирок ыйык жазууну окуу аркылуу жаңы ачылыштарга ээ болгон окумуштуулар дагы бар экен. Демек ыйык жазуу бизге нравалык жактан, моралдык жактан жана акыл, билим берген жактан бизге пайдалуу экен. Чоң рахмат. Кийинки суроону узатсам, ыйык жазууну качан окуган жакшы? Кечиндеби, же эртең мененби, же бош убакытта эле окуш керекпи? Азыр ушундай да суроолор жаралат, мисалы жаштар арасында, же башка адамдар арасында, ишенгендердин арасында ыйык жазууну эртең менен окуш керекпи, же кечинде окуш керекпи деп. Эң туурасы ыйык жазууну эртең менен, түштө, кечинде баардык убакта окуган жакшы. Бирок ар кандай да. Мен өзүм эртең менен окуганды жактыргандыктан ошол эртең менен окугандын пайдасын бөлүшө кетсем да. Ушул студияда иштеген бир байке жаштарга бир семинар өттү эле да. Ал дофаминдер тууралуу аябай жакшы семинар, мага аябай пайдалуу болгон. Ал байкенин семинарынан бир аз үзүндүн айта кетсем да, ошол дофаминдер тууралуу. Дофаминдер бизге гормон счастья деп коет го, ошондой дофамин экен. Ошол биздин денебиз, организм, ал бизге чектелүү эле дофамин бөлүп берет экен. Качан биз эртең менен туруп эле уюлдук телефонду кармап, Instagram, TikTok, Shorts жана башка ошол сыяктуу кыска видеолорду көргөндө, ошол видеодон бир информация алам деп күткөн учурда, күтүп аткан учурда жана ошол информацияны алган учурда мен ошол дофаминимди коротот экем да. Ал эми ушул Shorts, Instagram, TikTok жана башка ошол сыяктуу кыска роликтер, алар менин дофаминимди бат коротот экен. Эгерде мен узак видео көрсөм, же болбосо китеп окусам, ушу китеп окуп атып бир жаңы нерсени алсам өзүмө, ошол туура дофамин экен. Мисалы, спорттон дагы туура дофамин алса болот экен дегендей да. Бирок качан мен кыска видеолорду эртең менен эрте эле көрүп койсом, анда менде дофаминим түгөнүп калса, кечинде менде окуганга каалоо жок болуп калат экен. Ушул дофамин бизди жаңы бир иштерге дагы түртө турган гормон экен. Бир ишти кылууга түрткөн гормон экен. Ошол себептен биз эгерде эртең менен эле видео роликтерди, ушундай сыяктуу нерселер менен дофаминибизди коротуп койсок, анда ыйык жазууну окуганга эле эмес, негизи эле башка нерселерди кылганга дагы каалоолорубузду жоготот экен. Ошол себептен мен өзүм жекече эртең менен окуганга аракет кылам. Кайсы бирөөлөр болсо, кайсы бирөөлөргө
кечинде окуган жагат. Анткени алар ошол алган информацияларды кечинде жакшы ойлонушат, кечинде аларга жакшы кирет ошол информациялар. Ошон үчүн эртең менен окугандын да пайдасы бар. Кечинде деле окуй берсе бул жаман эмес. Бирок эң жакшысы эртең менен түштө, кечинде бош убакытта негизи эле окуган бул жакшы. Кээде менде деле болот, ыйык жазуу окугум келбейт да. Ошол учурда эмне кылыш керек? Мындайча айтканда, эртең менен да, түштө да, кечинде дагы окуганга да кабыл жок болот да. Ошол учурда эмне кылыш керек? Кандай практикалык кеңештер бар? Биринчиден ошол, качан биз эртең менен дофаминибиздин баардыгын болбосо дагы көбүнчөсүн коротуп койсок, анда кечинде окугубуз келбей калат. Ал эми ушул эртең менен да окуганга каалоо жок болуп атса, негизи эле ыйык жазууну окуганга каалоо жок болуп атса, же такыр эле баштай албай аткан болсок окуп, анда биринчиден окуш керек. Ушул сыяктуу бир жакында бир байке келип бизге жакшы семинар өтүп кетти. Ошол байкеге суроо берип атышат да. Эгерде мен сыйынганга күчүм жок болуп атса, эмне кылыш керек десе, ал байке сыйыныш керек деди да. Кудай, мен сыйынганга каалоом жок болуп атат деп сыйыныш керек дейт. Ушул сыяктуу эле эгерде китеп окугуң келбей атса, аракет кылып өзүңдү кыйнап балким окуп көрө бериш керек. Башка себептер да болушу мүмкүн. Мисалы, эгерде мен байыркы келишимде окуп, же болбосо санжарларда окуп атканда мен кызыгымды жоготуп ийишим мүмкүн да, ыйык жазууга болгон. Же болбосо ушундай жанагындай аморальный сыяктуу окуяларды окуганда мен балким ыйык жазуудан разочарование болуп калышым мүмкүн. Ошол себептен, эгерде себеп ошондой болсо, анда жан келишимден баштап көрүңүз. Жакан жазган жакшылар дагы аябай кызыктуу китеп. Балким ошондон баштап көрүш керек. Башка китепти окуп көрүш керек. Бул биринчи кеңеш. Экинчи кеңеш, окуп баштагыңыз келип атса, бирок баштай албай жатсаңыз, балким ошондой бир дос таап, мисалы, дагы бирөө баштай албай атат да, же болбосо уже окуп аткан бир досуңуз бар. Ошол менен чогуу окуп көрүңүз. Мисалы, келип экөөбүз бир китепти окуйбуз, анан бир жумада бир, же болбосо ошол китепти окуп бүткөндөн кийин жолугуп, ошол китеп тууралуу сүйлөшөбүз деп, ошол досуңуз менен чогуу баштап көрүңүз. Же болбосо бир нече достор болуп. Ушул жака кыстырма. Бизде жаштарда азыр GVB деген проектибиз бар. Бул англисче Grow with Bible деп аталат. Кыргызча которгондо ыйык жазуу менен өсүү деп которулат да. Ал жакта болсо биз күн сайын ыйык жазууну окуп турабыз. Бир айда бир китепти окуганга аракет кылабыз. Биз күн сайын бир бөлүмгө жетпеген аяттарды окуйбуз да. Мисалы, кээде 10 аят окуйбуз, кээде бир бөлүм окуйбуз дегендей. Бирок ушул китепти биз бир ай окуйбуз. Бир айдан кийин жолугуп, анан ошол китеп тууралуу сүйлөшөбүз. Бардыгыбыз чогуу бул ушул проект ушул ыйык жазууну окуп баштай албай аткандар үчүн, ыйык жазууга балким кызыга албай аткандар үчүн баштаганга жардам бере турган проект болчу. Мен ушул жакында эле Насаатчы китебин окудук, ушул понедельник. Насаатчы китеби тууралуу сүйлөштүк. Бизге ал китеп айтып атышат да, ушул китепти окуганда мен депрессияга түшкөн сыяктуу болуп кетчүмүн дейт. Анткени Насаатчы китебинде түйшүктүн түйшүгү, баардыгы түйшүк, курлай баракерчилик, рухтун кыйналышы деген сыяктуу сөздөр бар го. Ушул сыяктуу сөздөрдү окуганда мен чөгүп кетчүмүн деп айтышат да. Бирок тескерисинче ошол китеп ушул нерсени айткысы келет экен да. Күн астында жаңы эч нерсе жок, баардыгы түйшүктүн түйшүгү деп. Күн астында дегенде, эгерде Кудай жок деген мааниде айткысы келет экен да. Күн астында дегенде Кудай күн үстүндө, ал эми жерде Кудай жок болсо, анда баардыгы түйшүктүн түйшүгү деген сыяктуу. Ошол нерсени айтып өтөт экен. Адамдарды даже жаныбарларга салыштырат экен. Мисалы, жаныбар менен адамдын айырмасы жок, баардыгы бир эле жака барат деп салыштыра кетет экен да. Анан эгерде биз ушул нерсени карай турган болсок, адамдардын жаны ушул жаныбарлардын жаны менен барабарбы дегендей сыяктуу ойго келип калабыз да. Бирок ошол Насаатчы тескерисинче айтат экен да. Эгерде Кудай жок болбосо биздин жашообузда, жок болсо биздин жашообузда, анда баардыгы түйшүктүн түйшүгү дейт да. Баардыгы курлай баракерчилик. Эгерде биз жакшы ишибиз бар болсо, жакшы жумушубуз бар болсо, бирок ошол жумушта Кудай жок болсо, анда бул да курлай баракерчилик деген айтат экен да. Бирок ошол жактарда аяттар бар. Эгерде Кудай ошол ишиңден сага кубаныч берип атса, анда бул сенин үлүшүң дейт да. Эгерде Кудай ошол жумушуңда сен менен бар болсо, анда бул ушул нерседен кубаныч алсаң болот деп айтат экен да. Демек, ыйык жазуу бул кызыктуу. Нурсейит мырза, кийинки суроо мындай. Кээде ошол ыйык жазууну окубай койсоң, же окуганга каалоо жок болсо, өзүмдү бир күнөөлүү сезгендей сезим пайда болот да. Анан ыйык жазууну окубай койсо бул күнөөбү? Аябай жакшы суроо.
терең суроо. Анткени чынында эле ушундай окуялар көп да, ушундай адамдар көп ыйык жазууну окубай коюп, ошол аркылуу абийирлер ашкерелеп жүрөгүнөн тынчтык кете баштаган учурлар. Эгерде жүрөктөн тынчтык кетип атса, анда бул Кудай сүйлөп атат да. Анда демек Кудай бизди ыйык жазууну окуганга түртүп атат да. Бул жакшы. Демек эгерде сизде абийир бар болсо, бул жакшы. Күнөөбү деген суроого жооп берсек, анда ыйык жазуу окубай коюу күнөө эмес, бирок күнөөгө алып барышы мүмкүн. Эгерде кантип деп жооп бере турган болсок, анда ыйык жазууну Кудай бизге эмнеге калтырды? Биз ыйык жазуудан осуяттарды биле алышыбыз үчүн, жана айткандай ыйык жазуу биздин нравалык жактан, моралдык жактан тарбиялайт деп өттүкпү? Ошондой эле ыйык жазуу бизге Кудайдын жүрөгүн ачып берет деп айттык го. Биздин жердеги жашообуздун максаттарынын бири бул Кудайга окшошуу да. Ошол себептен биз Кудайга окшош болгубуз келсе, Кудайга эмне жагат, эмне жакпайт экендигин билгибиз келсе, анда ыйык жазууну окушубуз керек. Ошол жактан биле алабыз. Ошол себептен ыйык жазууну окубай коюу бул күнөө эмес, бирок күнөөгө алып барышы мүмкүн. Эгерде мен кээ бир учурда кайсы бир окуялар дагы бар, ыйык жазууну атайын окубай койгондор. Мисалы, эгерде мен ыйык жазууну окусам, анда ал жактан кайсы бир иштин туура эмес экендигин билип алам да дегендей. Ошол иш ага жаккандыктан, ал ошол жаман адаттан калтыргысы келбегендиктен, ал ыйык жазууну атайын окубай койгондор да бар экен да. Эгерде ошондой мотив менен окубай жатсак, анда бул күнөөгө алып барышы мүмкүн. Чоң рахмат Сейит мырза, бизге келип өзүңүздүн кеңештериңиз менен бөлүшүп кеткениңиз үчүн. Кымбаттуу угармандар, ушу менен биздин маегибиз аягына келип жетти. Кайрадан сиздер менен кийинки аптада ушул эле аба толкунда жолукканча баардыгыңыздар саламатта калыңыздар.